Бүгүнкү күндө коронавирус инфекциясы менен ооруган бейтаптарга медициналык жардам көрсөтүү үчүн 27 стационарда 5237 орун даярдалган. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин алдындагы милдеттүү медициналык камсыздоо фондунун төрагасынын биринчи орун басары Клара Өскөнбаева брифинг учурунда билдирди. Анын ичинде реанимацияларда жана интенсивдүү терапия палаталарында 483 орун ачылган. Медициналык жардам көрсөтүү үчүн 239 мобилдик бригада, 344 тез жардам бригадасы жана 15600 медициналык кызматкер тартылган. Учурда республиканын ооруканаларында коронавирус инфекция менен ооруган 2382 бейтап дарыланууда. Алардын 669 оор жана 167си өтө оор абалда. Оор жана өтө оор абалдагы бейтаптардын ооруканада жаткан күндөрүнүн саны 10 күндөн 65 күнгө чейин түзөт. Өлкөдө июнь-июль айларында республиканын 79 ооруканасында кошумча 1467 орун даярдалган. Анын 802си Бишкек шаарында, 165и Ош шаарында ачылган. Акыркы ушу 2 ай ичинде COVID-19 жана пневмония менен ооруган 18408 бейтап ооруканага жаткырылды. Бул мурунку айларга караганда 2 эсеси көп. Анткени апрель-май айында жалпы 8379 бейтап жаткырылган ооруканаларга. Бишкекте тез жардам бригадалары июль айында COVID-19 жана пневмония менен ооругандар 3384 бейтапты ооруканага жаткырышты. Бул ушу июнь айына караганда 25%га көбөйтүлдү. Ошол эле мезгилде Ош шаарында 146 бейтап ооруканага жаткырылган. Бул июнь айына салыштырмалуу бир аз эле көп болду. Клара Өскөнбаева учурда COVID-19 менен ооруган бир бейтапты дарылоо үчүн мамлекет канча каражат коротору боюнча дагы маалымат берди. Эсептөөлөр коронавирус менен ооругандарга медициналык кызмат көрсөткөн 6 саламаттыкты сактоо уюмунун иш жүзүндөгү чыгымдары боюнча маалыматтардын негизинде жүргүзүлгөн. Оорусу жеңил даражадагылар үчүн 1951 сом төлөнөт. Оорусу орто даражадагылар үчүн 4670 сом төлөнөт. Оор даражадагылар үчүн 18324 сом жана өтө оор болгон бейтаптар үчүн 37843 сом төлөнөт. Мындан тышкары байланышта болгон адамдарга байкоо жүргүзүү үчүн ооруканаларга ар бир ушу учуруна 1862 сом төлөнөт. COVID-19 диагнозу тастыкталган бардык бейтаптарды дарылоо, ошондой эле байланышта болгон бейтаптарга байкоо жүргүзүү социалдык абалына жана жарандыгына карабастан акысыз жүргүзүлөт. Бардык чыгымдар республикалык бюджеттин жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун каражаттарынын эсебинен каржыланат. Жыл башынан бери милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду тарабынан коронавирус инфекциясы менен ооруган жарандарды дарылоо жана алар менен байланышта болгон адамдарга байкоо жүргүзүү үчүн республикалык ооруканаларга 257 миллион сом төлөнгөн. Жалпысынан COVID-19 менен дарыланган 25993 учурга акы төлөндү. Анын ичинде жеңил даражадагылар 823 учур такталган, ошолорго биз 1.900.000 сом төлөндү. Орто даражадагылар үчүн 12260 учур такталган, алар үчүн биз 61.3 миллион сом төлөдүк. Оор даражадагылар бейтаптар үчүн 7670 учур такталган, ал үчүн 130.7 миллион сом төлөндү. Өтө оор даражадагылар бейтаптар үчүн жалпы саны 1265 учур такталган, ал үчүн 250.9 миллион сом төлөндү. Мындан сырткары кызыл зонада иштеп, коронавирус менен ооруган жарандарды дарылаган медициналык кызматкерлерге бюджеттен 984 миллион 500 миң сом компенсация төлөнүүдө. Белгилей кетсек, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду 144 мамлекеттик саламаттыкты сактоо уюмун каржылайт. Гүлнур Асманбекова, Биринчи маалымат радиосу.